Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга белгилүү болгондой эле учурда Кыргызстанда төрөттөн каза болгон энелердин саны күндөн күнгө өсүп бара жатат. Мындай учурда министрлик оорукананын башкы дарыгерин кызматтан алуу менен гана чектелип калып жатат. Бирок мындай жагдай маселени четүүгө жардам берген жок. Мындай окуядан кийин деле көптөгөн ушундай учурлар кайталанганы баарыбызга эле маалым. Эми биз азыр жогорку кеңештин депутаттарынан бул маселени чечүү үчүн саламаттыкты сактоо министрлигинде кандай иштер аткарылышы керектиги тууралуу алардын пикирин сурап көрмөкчүбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Чоң маселе мына кече күнү, мурда күнү мен эми атын айтпай турайын азыр. Тырнактай кыз мектепте окуган. Ошону рободу жашырып жабышып, зордукталган эмес убагында. Өзү бир 15 жаштагы кыз болсо, боюнда бар экен. 2 айлык боюнда бар кызды экспертиза өзүнүн колу менен өзү болгондой эле айта берейинчи эми. Кыстыгын алып койгон экен, бардыгын алып койгондук жаап койгон экен. Кичине маселе көтөрдүм эле, аягында баягы бир нерсени айттым. Мейли өзүнүн колу менен өзү кылды. Бирок өзүнүн колунан өзү кантип боюн өтүп калат? Деп отуруп, мына 9 ай кызды кыйнашты, жашырды, дагы бирдеме кылып атышты. Аягында мына кече күнү баласы чарчап калды төрөт убагында. Мынакей. Өзү кичине 2 адамды өлтүрдүк. Баланы ички дүйнөсү менен такыр мектепте окуган бала болсо, изгой болуп калды. Болор иш болгон. Мектептен баштап, акимине чейин, рободуга чейин баарыбыз караш керек эле. Жок. Баягы сен билесиз да биздин коом кээде ушунчалык биз мындай кооз сүйлөйбүз, бирок чынына келгенде эле ушундай кыздарды байкушту тим эле жемелейбиз. Ал балада мүмкүн бир аяктагы бир дарыларды иштейби, же атай кылдыбы, мынакей. Аягында жашырганын баары чыкты. Бирок карасаңар, ошонун баарын жашырып, бекер жашырган жок да. Демек бирөөдөн акча алды да, сүйлөштү да. Ошондуктан ушундай проблемалар көп. Проблема өтө көп. Эмне үчүн дегенде, мектептен башталып атат. Анан биз ушуну айтабыз да, мектепте элементарный химия сабагынын лабораториялары жок. Анан каяктагы медик чыгат? Анан каяктагы олимпиада? Физика сабактары карасаңар, мугалимдерибиз эптеген. Анан кийин 100 балды алып туруп бар университетке тапшырды мугалимге. Ошол жерден алат экен деп айтсак, анан каяктан биз жакшы хирургду, жакшы врачты 1-класстан баштап тарбиялашыбыз керек. Окууну талкалап салдык. Эгерде бүгүн мектептерди, бүгүн бала бакчаларды оңдосок, 15-20 жылдан кийин мүмкүн жакшы врачтар болот. Айланып кетейин, онлайн деген сабактарды келди. Мына онлайндан болгон ушунун баары болот. Башыбыздан өтөт. Мынакей. Эми онлайн мурда 0 врачтар келчү эле, эми онлайн врачтар келди. Эми эмне кылабыз? Баардыгыбыз чогуу бирөөнү эле күнөөлөп турган болбойт. Бир министр здравоохранения, жолу бир главврачтын колунан келбейт. Баардыгыбыз. Мен көп жолу айтам, элибизден башташыбыз керек. Берип аткан акчаны алып аткан кишилерден да башташыбыз керек. Ошол үчүн билимибиз жок. Жакшы билимдүү врачтарыбызды мына жакын Казакстан, Россия, башка жакка алып кетип калып атышат. Ошолорду кайрылап келишибиз керек. Ошолорго шарт түзүшүбүз керек. Антпесе болбойт. Эң негизгиси диагностикабыз 0. Диагностикабыз 0. Жөн эле кишини карап туруп, сен көзүң чото мынтип турат, сен мындайго депчи. Ошондон кетип атпайбы? Дарыларыбыздын мен уверен жарымысы жасалма дарылар келип атат. Аны ким текшерип атат? Текшербейт. Текшеребиз дейт. Лабораторияң жок болсо, мен айтып атканда жана химиктериң жок болсо, сен кантип текшересиң аны? Ошол үчүн биз дарыны ичип атабыз. Мүмкүн зыяны келтирбейт, бирок пайдасы да жок болуп атпайбы анын. Пайдасы да жок болуп атпайбы. Биз ойлоп атабыз, тиги врач жазып берет. Анан биз Ош базарына барабыз, ошол жерден алып алабыз да, мен ошо врач берген дарыны ичип атпаймынбы, эмнеге айыкпайм дейт. Айыкпайсың, ал дары жасалма. Жасалма. Ошонун баарын мындай баардыгыбыз чогуу ушуну келтирбесек, бизде кардинальный Минздравда реформа керек. Бул жана жасалынып аткан, бул реформа эмес, главврачты алмаштырып койгончу. Реформа түп тамырынан жасашыбыз керек. Мындай да биз көз карашыбыз Минздравга өзгөртүшүбүз керек. Бекер дейбиз, баягы медицинаны. Бирок бекер жок да. Баарыбыз акчасын берип атабыз. Баары төлөнүп атат. Төрөтканаларды карагылачы. Мен баягы бир төрөткана ачтым эле Сыгатадан. Барсам бир страшный бир кроваттарды мен коюп коюшуптур. Алып чыктым бар. Болбогон эле акчага алып келдик, жапжаңы. Мен айттым, менин келиндерим райондогу, мен округумдагы, мондай жакшынакай Европадагыдай төрөтканада
жарым жыл болду ачып койгонума. Жарым жылдан бери ошого бир врач таап алышпайт мынакей. Эми проблема бул бүткүл Кыргызстан боюнча. Бир эле анан эң чоң проблема эмнеде? Биз сиз экөөбүз да азыр. Сиз мага суроо бердиңиз, мен сизге дежурный жооп бердим, болду. Кичине лайктарды алабыз, эртең көтөрбөйбүз, потому что эртең кайра кайталай берсек көрбөй калат да депчи. Ошол да биз проблеманы только айтабыз, а бирок чечүүчү жолдорун эч ким билбейт. Чечүү жолдор жок. Баардыгыбыз эле карап турсаңар, баары эле критика. Жаман, жакшы. Чечүү жолдору тууралуу сизде кандай пикир бар? Реформа керек. Эмне кылабыз? Мына мен троечник болчумун. Колума кээде кечигип келгенде сабактан жанымда бир отличница кыз болчу, ошондон көчүрүп алчумун. Отличниктер бар экен го, Грузия, Прибалтика, көчүрүп алайлыкчы. Өзүбүздүн мээбиз жетпей жатабы? Башкалардан бар көчүрүп алайлыкчы. Көрөйлүк барып. Ошону эле көчүрүп келелик. Аны алып келип туруп кыргызчасынан мындай кылып коелук, жарымдатып коелук деген болбойт. Жалп ош жерден алып келели деп болду. Грузияда иштеп кетти го. Сонун болуп кетти, коррупция жоюлду. Больницалар укмуш болду. Бизде эле ошол. Ошол үчүн биз медицинаны страховойго түп тамыры менен өтүшүбүз керек. Страховка болбосо, страховой медицинабыз болбосо болбойт. Ооба 1-2 миллион адам болот, өзүнүн страховкасын төлөй албайт. Төлөй албагандачы. Бирок бүгүн 24-25 миллиардыбыз кетип атпайбы? Эл ошонун счетуна. Эң негизгиси бир сөз менен айтканда, биз экөөбүз счетубузга страховой взнос түшүш керек. Биз экөөбүз врачты да, больницаны өзүбүз тандап алышыбыз керек. Каалаган, бүгүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы, акчаны мамлекеттик больницага которуп берет. Ошо проблема эң чоң ошондо. Ошондо эшикке чыгабыз, чыккандан кийин аны түрктөр, кытайлыктар билет да, больницаларын алып келет, салат миллиард деген долларга. Мынакей реформа. Ошолор келишибиз керек. Анан экөөбүз тандашыбыз керек. Мен сенин больницага бара албайм. Сенин кроватың начар экен, ич оңдолбогон экен. Мен тиги түрктөр келиптир жаңы, ошол жерге барам. Мен ошого кол коюп берем. Ошондо сиз кол коюп коесуз. Ошондо акча тияка кетирилет. Биз тандашыбыз керек. Врач менен больницаны. Ошондо оңолот. Башка жолу жок. Бул жерде саламаттык сактоо министринин деңгээлинде чечиле турган нерсе эмес да бул. Бул системдүү нерсе. Бул мамлекеттин деңгээлинде. Бул жалпы эле социалдык сектордун проблемасы да, мындайча айтканда. Мындай эле проблема ошол бүт эле социалдык сектордор бар да, мисалы билим берүү системасында, илим жагынан, маданият жагынан, ушундай соцзащита жактарынан бүт ушундай проблемалар бар да. Себеби анын немеси көйгөйлөрү мындай системдүү да. Башынан биз эрге туура эмес отурганбыз да. Вот. Вообще социальный сфераны либералдышуу бул туура эмес саясат да. Кечээ ковид көргөздү. Ошол мисалы ошол эң бай мамлекеттер, ошол Америкада, Кошмо Штаттары, же болбосо Испания, Италия бай мамлекеттер. Ошол жерде медицина системасы либералдаштыргандан көрдү ушундай ковидке окшогон кырсыктар келгенде ал система аны жеңе албайт экен көрүндү да. Мисалы эгер Лукашенко же болбосо Беларустун же болбосо Кытайдын медицина системасын ала турган болсо алар оңой эле жеңип кетти да. Бул системада да. Ошондуктан биз медицинаны либералдуу жолуга салганыбызда бул мындайча айтканда либерализация бул коммерциализация менен эле барабар да. Мындайча айтканда эгерде биз илгери саламаттык сактоо министерствосу болсо, принцибинде болсо, биз мунуста ошол медициналык кызмат көргөзүү болуп калды, мындайча айтканда услуга көргөзүү болуп калды. Ошондуктан коммерцияга өткөндөн кийин бул мындайча айтканда саламаттык сактоо биракта эле калып туруп, негизинен коммерцияга өтүп кетти да бул кызмат. Ошонун бүт баардыгы чыгып атат да. Вообще мен ойлойм, бул ошол нерселерди негизинен өкмөттүн ролу аябай чоң. Ошондуктан мындай либерализация деген саясаттан баш тартып туруп, приблизительно ошол Беларусь же Кытайдагы ошол системага өтүш керек. Мындайча айтканда мурунку совет системасынын мындай элементтерине сактап алып калыш керек. Эми мен курактуу тең туш кыздарым сыртта Кыргызстандан чыгып башка жер төрөт үйлөрүнө барып ошол жактан балалуу болуп келген кыздарым менен сүйлөшкөндө
алар абдан ушунчалык бизде оройраак мамиле да, ошо жаткан кайдыгерликтен да оройраак мамиле да. Сыртта ошол эле чет өлкөлөрдө чыгып ошол жактан төрөп келген кыздар менен сүйлөшкөндө ушунчалык мындай аябай боорукерлик, кыйналып жаткан аялга өзгөчө көңүл буруп, өзгөчө мамиле кылышып, кайдыгы ыйлап жатсаң басып кетишпейт дейт. Келип капа болушуп, анан аябай көңүл буруп, ушунчалык мындай аябай боорукер мамиле кылышат деп ошол салыштырмалуу нерселерде мен ойлойм 99% бул доктурлардын оройраак болгон мамилесине эл нааразы болуп атат да. Эми бул жерден көрүп атабыз, могу социалдык тармактардан көрүп атабыз. Могу төрөттө аялдары каза болуп калды, жаш эле, эң акыркысында 37 жашка чыккан, андан мурункусу бир 20дан араң эле өткөн жанагы аялдарчы. Эми бул боюнча өкмөткө тапшырма бериш керекпи дейм. Ошол өкмөт бир чараларды көрүш керек бул боюнча. Эмне үчүн дегенде бул жактан биз алып келген мыйзамдын баардыгын карап берип атабыз. Бюджеттен карап берип атабыз, башкасын карап берип атабыз. Эми мен ойлойм, ар бир жанагы боюнча өздөрүнчө министрлик, Кабмин дейбизби, ошолор териштирүү иштерин жүргүзүп бир жыйынтыкка келиш керек. Биз жактан сунушуңуздарды болсо берсеңиздер, бул жактан биз айтайлы, жеткизейли өкмөткө, эсли өкмөткө жетпей атсачы. Негизи эле ошо саламаттык сактоо министрлиги кандай кемчиликтерди кетирип атат? Маселе такыр эле чечилбей жатат. Эми бул жакта азыр эле келип чыккан жок да бул. 32 жылдан бери келип аткан проблемалар да бар да. Айылдан баштай турган болсак, айылды жерлеринде ошол эле ФАП, ССМ дейбизби, ССМдер жок, поликлиникалар жок, жанагы эле скорый машина дейбиз, тез жардам машинелери жок. Андан башка мына мен Бишкек калабызда эле, анан кийин чоң шаар Ошто, эми Жалал Абадта техникалар, жабдыктар болбосо, калган жактарда жабдыктарда специалисттер да жок болуп атат да. Бизде специалисттер айлык төлөгөн, жакшы төлөп, көп жанагыларыбыз специалист врачтар сырт жакка чыгып кеткен да. Казакстанга чыгып кеткен, Орусияга чыгып кеткен. Көйгөй ушуна биз монтип анан кийин өзүбүздүн дарылаган врачтарды сабап атсак, уруп тепкилеп атсак, анан алар 11-12 биз иштебейбиз деп кетебиз деп атса каякта. Биринчи ушулардын коопсуздугун, ушулардын айлык майнасын көтөрүп беришибиз керек, шарт түзүп беришибиз керек. Анан сурашыбыз керек. Эми негизи эле бул трагедиялардын бири болуп атат. Бизге жатпаган, жакпаган нерселерди болуп атат. Мен ойлойм, эми бул жалпы эле бир цифровизацияга өтө турган болгондо бунун баардыгы жок болобу эле дейм да. Эгерде автоматтык түрдө киши келди, аны баягындай тургузуп коюп, күттүрүп койбой, автоматтык түрдө баардыгы мындай цифровизация менен кетсе, ар бир кылган кадам врачтан эмне жазып берди, эмне ишин кылды, кандай мераларды кабыл алды, алардын баардыгы жазылып калат эле да. Ошондо мен ойлойм жоопкерчилик күчөйт эле. Башка мамлекеттерде керек болсо баягындай камакка ала турган статьялар бар экен. Эгерде врачтын бир кандайдыр бир өзүнүн ошибкасы кетип калса, анда ал сөзсүз түрдө жооп берет. Бизге эми андай нерсе жок. Бирок ошол эле учурда эгерде жанагындай компьютериштирип койсок, анда мен ойлойм жоопкерчиликти дагы анын артынан жоопкерчиликти карап койсок туура эле болот эле. Ошол заман келди го, учур келди го деп айтат элем да.